негизинен Кербен шаарында, анан кийин Кербен шаарына караштуу Сөгөт айылында, анан Жергет алып айылдарында ушу түз себүү ыкмасы жакшы болот. Негизинен бизге эң жакшы нерсеси Аксай районунда кайракы жерлер өтө көп, айрыкча Кербенде. Ошондуктан бизге бул түз себүү өтө керек. Быйылкы жылда биз ойлоп атабыз, ушул район боюнча 500-600 гектардын тегерегинде кайракы жерге түз себүү ыкмасы менен буудайды сепсек болот. Ачып, агат ачып кылгандан көрө түз себүү жакшы экен да. Түз себүүдө жерди ачып, буудайды да, амофосту да салып кетет экен. Ошонусу жакшы болот экен да. Түйүндө нымдуулукту да жакшы сактайт экен. Өсүүсү да жакшы болот экен. Бир экенде ошо 1 гектарды 1 саатта эгип жатат. Бирдей чыгат экен. Өсүш да бирдей болот экен. Бойлору бирдей. Түз себүү деген 4 принциптен турат. Ушул 4 болсо түз себүү болот. 4-нөн 1, 2, 3 жок болсо түз себүү болбойт. Биринчи принциби жерди айдабай, структурасын бузбай эгин эгебиз. Жер айдалбайт. Ушундай түз себүү атайын техника менен эгилиш керек. Бул экинчиси. Үчүнчүсү эгинди которуштуруп айдоо керек. Азыр буюрса эгиндин абалы жакшы. Ушундай бир 3-4 жыл болот дагы түз себүүнү которуштурбай буудай айдала берсе, көйгөй пайда болот. Эгин болбой калат. 3 жыл, 4 жылдан кийин эспарсе, деде ушуларды эгип, талааны ото чөптөрдөн, илдеттерден буудайга түшө турган тазалап алабыз дагы. Андан кийин кайра 3 жыл беде тургандан кийин кайра буудайды эгип өтөбүз. Саманды талаага измерчитель менен комбайн, жана класс германский комбайндар барга доминатор. Чачып кеткен менен чачтырып туруп, талаага калтырышыбыз керек. Жаздын күнү ото чөп 15 сантиметрден ашып аша электе чачышыбыз керек. Өзү биздин агрономдор ото чөптөн арылуу үчүн гербицидтерди 2 жолу сунуштайбыз. Салттуу ыкма менен, мына салттуу ыкма менен түз себүү ыкмасын экөөнү салыштырабыз. Бул салттуу ыкма канча расход кетет, анан канча пайда кылат.